Жаздын келиши менен Борбор Азия жанагынын ичинде Кыргызстанда экинчи нан аталып калган картошкага болгон баа 2 эсе өстү. Бишкек шаарында учурда картошканын баасы дүңүнөн 30-35 сомдон сатылып жатса, базарларда 40 сомдон ашты. Биз ошо картошканы бул жерден алып туруп сатабыз да биздер кайра элечи. Могу павильондо деп атат. Ошондо 37ден 35тен ары кандай алып атабыз. Азыр учурда бир учурда картошка аябай кымбаттады. Биз ошо аларман элдерге кыйын болуп атат да азыркы учурдачы. Анткени алар мурун 5 кило, 10 килодан алган кишилер азыр 1-2 килограммга түшүп калды да, кыйналышып атат. Эмнелер кымбат, эмнелер көтөрүп атсаңар деп бизге эметишип калышат. Мезгилдик баанын кымбаттоосунан сатуучулар сүйүнүчүн дагы жашыра алышкан жок. Себеби мындай баанын кескин көтөрүлүүсү 4-5 жылда бир жолу болуп, бул күндү сатуучулар зарыга күтүшкөн. Алып атат, жакшы эле, баары эле жайында эле, баары эле жакшы. Ошо. Алармандарга кыйын болуп атат. Эмнеге алармандарга? Жакшы эле, баары алып сатып атат. 4-5 жылда бир болуп атат да. Дыйкандарга да жакшы эле, бул жакта болсо айтып атат, шаарда жашаган элдерге кыйын болду депчи. Шаарда жашаган элдерге деле кыйын болгон жок. Себеби деген келет ага айылдардан. Балдары бар, буякта бүт эле бала чакасы тууган урук айылда жашайт да. Ошолор алып келип берет, салып ийет. Жакшы эле баарыбызгачы. Өзбекстанга чыгып атат, Казакстанга чыгып атат. Ошол эле маалда картошкага болгон баанын көтөрүлүп кетүүсү шаардыктардын капчыгын жукартып жаткан чак. Айрыкча бюджеттен арзыбаган акча алып иштеген мугалим врачтар үчүн экинчи нанына айланып калган картошканын баасы асмандап кетти. Кыскасы сатып алуучуларга өтө эле кыйын болду. Килограммы биз азыр оптом сатканда килограммын 35-36тан сатып атабыз да. Базарларда дей 40ка чыгып калды. Ош базар, башка магазиндерде, дүкөндөрдө. Элге өтө эле кыйын, эгерде мугалим болуп иштесин же болбосо башка кесиптин ээси болсо айлыгы өтө эле аз болуп калат да, потребности болгон. Эт кымбаттады, картошка, пияз да кымбаттады. Пияздын баасы 25 сом, свежий эмелер. Айлыкты көбөйтсө жакшы болмок өкмөт. Экономист Айылчы Сарыбаев бюджеттен айлык алгандардын акчасы жашоо минимумунан өйдө болушу керектигин, инфляция болуп кеткен учурда айлыкка акча кошулуп, орду толукталып турушу керектигин айтат. Бирок өкмөт башчы Кыргызстанда орточо айлык 14 000 сом деген менен ага ишенгендер аз. Жашоонун минималдуу деңгээли деп коет, бул күн сайын өсүп аткан инфляцияга жараша ошо жашоонун минималдуу деңгээли дагы так эсептелип турушу зарыл. Ага жараша айлыктардын деңгээли дагы жыл сайын индексацияланып, өйдө көтөрүлүп турушу керек да. Тилекке каршы бизде ошо базар баасын так эсептеп, минималдык жашоо деңгээлин так эсептеп бербестен эле ошо мамлекеттик бир кандайдыр бир кээ бир саясий кызыкчылык үчүн эле ошо минималдык жашоо деңгээлин төмөн көрсөтүп коюу адатка айланып алды да. Картошканын коңшу мамлекеттерге экспорттолуп, дыйкандардын маңдай теринин акталуусу жакшы деңизчи, бирок бардык дыйкандар эле өндүргөн картошкасын май айына чейин сактап отура албайт. Андыктан картошка сактоочу кампасы бар байлар алып сатарлык кылуусу толук мүмкүн. Мунун алдын алуу үчүн мамлекет баа саясатын жүргүзүп, мамлекеттик кампаларды куруусу зарыл. Марат Төлөмүш уулу, Ренат Леманов, Сентябрь.